урматтуу достор, бүгүн мен сиздерге шоколадный бархат деген торттун рецепти менен бөлүшүп кетемин. Биринчиден духовканы 180 градуска коюп, андан соң форманы даярдайбыз. Формага фольганы төшөп, андан соң 40 грамм какао порошокко 120 грамм кайнатылган сүттү кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Эми буга жытсыз жөнөкөй ак майдан 50 мг куюп, какао жакшы эрийгичеңди тегиз болгучаңды аралаштыра беребиз. Какаодун жакшы качественныйсын алган болсоңуздар, даамы дагы жакшы болот торттун. Андан соң жумурткага өтөбүз. Бизге 4 туштук жумуртканы чайып алышыбыз керек. 120 грамм сахарды кошуп чаябыз. Сахарды болсо бөлүккө бөлүп, бир аздан кошуп чайышыбыз керек. Ошондо сахар тез эрийт. 20 грамм кукурузный крахмалды дагы ушундай кылып бөлүк кылып жумурткага кошуп аралаштырабыз. Ванильный сахар же болбосо ванильный экстракттан 3 тамчы кошобуз. Бул массаны 2-3 эсеге чейин көбөйгүчөңдү чаябыз. Аябагандай жакшылап чайышыбыз керек. Мына көбүктөрү азайып, майда болуп, менчиктен изи түшкүчөңдү чая бериңиздер. Где-то 10-15 мүнөт чайсаңыздар болот. Жакшылап чайып алдык, даяр болуп калды. Ушундай болгучаңды чайышыбыз керек. Эми болсо бул жакка биз ун менен разрыхительди чогуу аралаштырып алышыбыз керек. Бул жактагы муздап калган какао массабызды чоң идишке куюп алабыз. Эми буга жумуртканын массасын кошуп, буга сухой ингредиенттерди кошобуз. Унду дагы бир канча бөлүккө бөлүп аралаштырабыз. Сөзсүз түрдө унду электен өткөзүп, элеп, анан аралаштырышыбыз керек. Атайын моундай лопатка менен аралаштырганыңыздар жакшы болот. Ошондо биздин тестабыз түшпөйт дагы, жакшы аралаштырылат. Венчиктин бул жерде кереги жок. Бул жерде убакытты чозбоңуздар, бат-баттан аралаштырып, аккуратно кылып, тестаны жакшылап аралаштырганга аракет кылыңыздар. Алдын ала даярдалган формабызга эми буну куябыз. Менин формам 18 сантиметр, диаметри, бийиктиги 9,5. Формага куюп алгандан кийин тестаны тегиздеп жайып, үстүнөн таякча менен айландырып жүрүп койсоңуздар, бисквитте чоң тешиктер болбойт. Ушундай кылып силкип койсоңуздар дагы жакшы болот. 180 градуска 40 мүнөт духовкага салабыз. Мынакей биздин бисквит дагы даяр болуп калды. Эми акырын формадан ажыратып алышыбыз керек. Бычактын учу менен тегиздеп. Формадан ажыратылганыңыздан кийин пищевая пленкага ороп, холодильникке 4 сааттан кем эмес сакташыңыздар керек. Андан соң гана тортту кесебиз. Ушундай атайын кондитерский струна менен кесип алабыз. 3 бөлүккө бөлүп, үстүңкү бөлүгүн болсо кийин украшенияга иштетебиз. Карагыла кандай сонун торт болду. Аябай жумшак, нымдуу. Бул жерде эч кандай пропитканын деле кереги жок. Үстүңкү бөлүгүн болсо жакшылап майда кылып укалап алабыз дагы. Буну кийин иштетебиз. Тортко кремди даярдаш үчүн таза идиш менен азыр биз 100 грамм сгущенное молокону кошуп, ага болсо өзүңүздөр каалагандай творожный сыр кошсоңуздар болот, же болбосо мягкий творог кошсоңуздар дагы болот. Ушу экөөнү жакшылап аралаштырып алсаңыздар, аябагандай сонун, даамдуу, ширин крем болот. Моундай Хохланд деген фирманын сырын аябай жакшы көрөмүн. Аябай даамдуу. Буну дагы кремовая текстурага келгичеңди миксер менен тегиз кылып аралаштырыңыздар. Торту чогултканды баштадык. Бир аз тортtu алып, эң астыңкы жагына сүйкөйбүз дагы, кийин тортту коебуз. Кремди алдын ала 3-4 бөлүккө бөлүп алыңыздар, ошондо удобный болот.
Достор, эгерде сиздер каналга катталып элек болсоңуздар, сөзсүз каналга катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн видеолор болот. Подписаться деген кнопканы басып, коңгурону басканды унутпаңыздар дагы. Суроолорду комментарийге жазсаңыздар, мен сиздерге сөзсүз жооп беремин. Достор, ушундай кылып тортту чогултуп алдык. Бул торттун канчалык даамдуу экенин сөз менен айтып жеткизе албаймын. Бунун бир гана жолу бар, жасап көрүшүңүздөр керек сөзсүз. Бул видеонун сизге пайдасы тийип жаккан болсо, лайк басып коюңуздарды абдан суранамын. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта калыңыздар.